болбосун эмне кылып атасың сен? Сабактан кайтадым. Сабактан башка ишиң жок эмне? Оодунду сууну ким алып берет сага? Мен алып келейин чуркап баргандагы. Сабактарын жыйыштырып бүт иштерди кылып кой. Акыры окушум керек го мен дагы. Окууну ким коюптур сага? Мен окуганга укугум да жокпу. Сен укуктун нерсин билип койсуң, аны көрүп мен айткан иштерди кылып кой, окуңбу мага тил кайта албастан. Ушундан чачып бүттүм мен өзү. Сабактардан жооп бере албай, окуучулар мени мазактап шылдыңдашчу. Шартка байланыштуу үйдөн аткарбагандыктан мектептен жартылай аткарып келчүмүн. Мектептен келген соң үйдөгү иштерди бүтүрүп суу ташуучумун. Судан кийин отунга барчумун. Отун аябай оор болгондуктан ада көтөрүш мага кыйын эле. Эмне үчүн менин жашоом мындай? Эч ким мени түшүнбөйт. Жада калса менин кыйналганымды, ооруп жатканымды эч ким билишпейт. Эмне үчүн мен бул дүйнөдө жашаганга укугум жокпу? Башка балдарга окшоп